ошонун баары тең жол эрежесинин кесепеттерине алып келмегенге себеп болот да. Аты-жөнүм Айбек Саипов, мен Базар Коргон ГАИ кызматкерлери менен коомдук жаран катары иштейм. Анан булар менен иштешип атып көп кемчиликтерди көрдүм да. Ушул шаарыбызда кандай кооптуу участкалар бар. Барыңар билесиңер, бизде азыр Базар Коргондо 8 штаб бар ГАИде. 2 эле автоунаасы жаңы экен, 1 автоунаасы эски экен. Анан мисалга Кызыл Өңкөр, Асланбоп же Кызыл же 15 километр участоктун кеңештин ар жагында кырсык болсо, мисалга мен видео тартып жүрөм да, бир күндө 1 саатта 3 кырсык болгон учурлар бар. Ошол учурда ГАИлер жетишпей калып атат да. Мисалга ошол эле 1-майда эгер авария боло турган болсо, же Асланбопто 60 километр баргыча 1 саат, барып келгиче 2 саат. Анан больницага жеткиче да өтө мындай убакыт узун болуп, адам өмүрүнө коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошон үчүн мен суранышым, ошол 8 штабта бир 20 штабка көбөйтүп берсеңер. 3 автоунаа эмес, ошол ар бирине бирден автоунаа кылсаңар, бүтүн ошол район боюнча 200 000 адамга бул жакшы болмок да. Экинчи, штраф видеокамераларды коюш керек. Жалал Бак Маданият жолун билебиз, 67 километр, экинчи категорияда жолдун кенендиги 15-16 метр болуш керек эле. Калктуу конуштар 15-16 болуп, калктуу конуштар эмес 10 метр болуп, мындай жол кенен келатып эле кууш болуп, ошол жерде авто кырсыкта аябай көп болуп атат. Менде видео фактылар бар, каналыма жакында чыгарам алар боюнча. Анан ошол жолдорду кеңейтип берсеңер, Минтрансқа кайрылып, Асфальт компаниясына кайрылып, стандарттуу экинчи категория дедиби, экинчи категорияда кенен 15-16 метр болуш керек. Себеби көп адамдар белгиге карабайт экен да, анан авария болот. Анан кошумча, бул жаңы жол болгондо мен былтыр статистиканы эсептедим, кеңеш участогунда 2 айда 15 адам каза болуптур да. Эми элестеткиле, Нокиенде башка участкаларда канча деген адамдар каза болуптур. Эми ошолордун ар бир кесилиштерине жок дегенде 2 километрге штраф видеокамера коюш керек. Штраф видеокамера койбосо ГАИ кызматкерлери ар дайым болбойт экен, анан өтө кооптуу болуп калат ушул участоктор. Анан да бир сунушум, бир долбоорду азыр мен разработка кылып атам. Коопсуз Базар Коргон, безопасный город депчи. Бир эле Базар Коргон эмес, бүтүн Кыргызстан бою бардык шаарларды, айылдарды ушул коопсуз мамлекетке айландырсак да. Илгерде мен безопасный город деп, Кытайлар менен бир долбоорго катышып калдым эле, тилекке каршы бул аягына чейин чыкпады. Ошону ошол пример катары ошол Базар Коргондо мисалга мэриянын анан акимчиликтин бюджети жетпеши мүмкүн. Жаңы мыйзам токтом кабыл алып туруп, ошол Базар Коргондо кооптуу жерлерге, мисалга кайсы жерлерде пересеченияда опасно болсо, ГАИ ардан жетишпейт, ошол жерлерге штраф видеокамера койсо. Мэриянын бюджети жетишпейт, демек жөнөкөй жарандарга биз сунуш беришибиз керек. Мисалга бул кишинин колунан 5 камера келет, бул эженин колунан 10 камера келет. Ошол жарандар акчасын чогултуп мэрияга тапшырса, ошонун 50% жаран алса, 50% мэрия алса, то есть бул өкмөткө да жардам да. То есть ички жолдорду мэрия менен акимчилик алса, штрафтан түшкөн пайданы, а негизги трассаны республикалык бюджетке отурсок. Ошону бир эле Базар Коргондо эмес, бүтүн Кыргызстанда жасашыбыз керек. Так, кошумча, анан дагы суроо болсо берем. Азыркы күндө сиздин биринчи сурооңуз штаб бирдик боюнча жооп берип коеюн. Базар Коргон районунун аймагында сиз айтып кеткендей 8 кызматкер кызмат өтөп жатат. Штаб бирдиктер боюнча маселелерди биз болгон сунуштардын баарын башка башкармалыкка ички иштер министрлигине жазып жиберип атабыз. Штаб бирдиктери бериле турган болсо Базар Коргонго да кошулат. Себеби деген мурун билесиңер 7 штаб болчу, быйылкы жыл менен 1 штаб кошуп бердик. Азыркы күндө штаб бирдиктерин кескин түрдө көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз пока жок. Азырдан утуп калыпмын, анан кошумча ретинде светофор коюшубуз керек болуп атат. Мисалга мына Текебаев менен негизги трасса бириккен жерде авария аябай көп болуп атат. 542 чакырым болсо керек эле. 542 чакырым. Ошол жерге көпүрөнүн аркы бетине, берки бетине светофор коюш керек. Анан көпүрөнү дагы чыңдаш керек. Түбү аварийный. Видеодон көрсөңөр керек. Бул боюнча да атайын арыз жазгам, курултайда сүйлөгөм, ошол көпүрөнү обновление кылуу боюнча. Бул стратегиялык көпүрө да. Ошондой эле бир аз арыз жылганда суу башыга дагы ошондой светофор керек болуп атат, кошумча штраф видеокамера. Ошондой эле жоомго керек, анан арпачыга керек, анан вызывной светофор эмес, официалдуу эле токтоп, автоунаалар токтоп, анан жүрө турган светофор кылбасак, окуучулар көбү билишпейт экен кнопканы басканы. Ишне басканды билбейт. Но кнопканы баскыла өтүш үчүн. Оны кнопканы бассаңар, өтөсүңөр.
жашы күйүп турат, чуркап өтүп кетет. Мурдагы жылдагы ошол светофор койгон, вызывной болгон, бирок бир кишинин кызы ошол жерде чуркап өтүп, эме комага жатып, бирок кийин өзүнө келди да. То есть ушундай учурлар да катталды. Анан кошумча эвакуатор жок экен. Анан эме радар эскилиги жетип, радарда обновление кылыш керек. Аз жолдо турат, машиналар келе атканда ылдамдыкты билбейт да. Анан көзү менен 100 келе атасың десе ишенбейт да. Ошон үчүн радарды жаңылап берсиңер. Суранчы. Саламатсыздар, урматтуу Базар Коргон Локен район тургундары, урматтуу жыйындын катышуучулары, жол көзөмөлдөө бөлүм башчысы милиция подполковник Саид. Айбек мырза, сиздин берген сурооңуз боюнча кезек-кезегимен жооп берсем, жанагы жолдун канааттандырылган эмес шарттары боюнча айтып кеткен жол тепкелериңиз боюнча биз транспорт жана коммуникация министрлигинин балансында турган жол болгондуктан Бишкек Ош жол бул боюнча кайрылалы. Сиз жогоруда белгилеген жол кыймыл эрежелерин бузган фактыларды аныктоочу, фиксациялоочу, фото-видео фиксациялоочу аппарат программалык комплекстер боюнча сунуш бердиңиз. Жакшы. Өзүбүзгө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыгына ылайык Коопсуз шаар долбоору Ички иштер министрлигине реализацияга өткөрүп берилди. Кудайым буйрса, Кудайым насип кылса, ушул жалгыз гана Базар Коргон эмес, бүтүндөй республика аймагында жемиштүү жумуштарды өткөрүүгө даярбыз. Бул боюнча эгер сиздин сунушуңуз болсо, кайсы жакты коюшу боюнча Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмү боюнча жол кыймыл коопсуздугунун бөлүмчөсүнө сунуш берсеңиздер, биз андан ары ишке ашырып ушу сиз белгилеген, сиздер аныкталган кооптуу жол тилкелерине коюуга биз дагы ушул жерде коюуга сунушубузду беребиз. Мен сунушумду 2020 жылдан баштап берген, 23 светофор деп жалпы жөнүндө. Анан жооптор да келген, 6 эле светофор гана чечилди да, бул менен. Анан Акмандадагы жеке жагандар чогулту, жарымын айлык өкмөт бериптир. Анан ошол тездештирип берсеңер. Анан Сузактан да элдер кайрылышты. Ал боюнча да жакында видео чыгат, бирок кат түрүндө министрликке кеткен. Ошол жерде да светофор керек экен. Анан тротуар жок, ал жакта да көп авария болуп атат да. Бишкекте. Айбек мырза, өзүңүз эгер уруксат берсеңиз, Эрмекбаевич, бул жака чыксаңыз, ушул суроолорго жооп берсеңиз, жол 23 жылдар эмне болду? Бул боюнча биз жол транспорт кырсыктарынын алдын алуу максатында биз 7 светофор койдурдук азыркы учурда. Азбек ишканасы бир 2 светофор койдурду. Андан башкасын биз жергиликтүү бийликтер менен анан эл айыл өкмөттөр да турат, ошолор менен биргеликте сунуш жасап, өзүнүн жандары менен светофорлорду коюлду. Биздин азыр эл аралык автожолдун Бишкек автожолу, Бишкек Ош автожолу 539дан 544 километрге чейин 8 светофор коюлду. Ошондон кийин бизге азыркы учурда биздин баягы сиз өзүңүз көргөндөй эле 542 километрде көпүрө бар, узундугу 200 метрлик. Ошого башынан жана аягына баягы биз кургой кылабыз дедик эле го. Ошол боюнча да айтылат. Биз азыр односторонний туруп мэр менен акимге сунуш бердик. Жакын арада бүгүн эртең односторонний кылабыз. Толуктуу иретинде бул 542 чакырымдагы жол тиркөө боюнча мен өзүм көрүп кеткем бир ай мурун. Бул жол Базар Коргон аймагында 2 жол кооптуу тиркөө болуп саналат экен, ушу авариялык кооптуу. 543 менен 542 беле? Ооба, 542. Сиз белгилеген бул жерде көрүп, тиешелүү азыркы убактагы жол кыймыл уюштуруусунун схемасын чийип, тиешелүү эскертме барагын деп бердик милдеттенип кеткен. Ооба, биз бул боюнча аким менен сунуш бердик мэрияга, анан кийин жол көзөмөлдөө кызматкери депке бердик. Жакын арада односторонний кылабыз. Дагы кошумча иретинде Айбек мырза, сиздин суроо, жана жол чырактарды орнотуу боюнча өзүңүз билесиз, светофорлорду орнотуунун өзүнүн мамлекеттик ченемүүлгүсү бар. Баардык жака эле коюла бербейт. Сизге маалымат иретинде айтып коеюн. Анан светофорлорду коюу ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлбөйт да. Ушул жолдун ээси ким болсо, транспорт жана коммуникациялар министрлиги болобу, же болсо жергиликтүү өзүнүн башкаруу органдары болобу, ошолорго тиешелүү эскертме барага берилет. Ошонун негизинде кароо жүргүзүлөт.
кароого чыккан комиссия мүчөлөрү тарабынан тиешелүү корутундуу чыгат да ошонун негизинде гана корутулат. Анан кошумча иретинде бизде кооптуу столболор ал боюнча да кайрылган, анан видеодо тарткам. Столболор аябай жумасына жок дегенде 1-2 столболор кулайт да. Трассадан 70 сантиметр, 30 сантиметр, 1 метр, 1,5 метрге чейин болуп калган да. Мисалга бир столбадан экинчи столбага чейин 50 метр да стандарт. КАМАЗ келип сүзөт, былтыр болсо керек 6 адам да басып калган да. Анан Сузакта да болгон, кээки фактылар түшпөй калат да. Тез келип эле ичара бүтүрүп кеткен учурлар да бар. ГАИге жетпей калган учурлар да бар да. Кээде ГАИ убагында жетишип келип калат. Бирок көбүнчө жетишет, бирок кээки нерселерди ичара бүтүрүп кетип калышат да, адамдар сүйлөшүп. Анан ошол столболорду сунуш берип, 2 метр жок дегенде нары жылдыш керек. Бирок экинчи категория боюнча жолдун обочинасы минимально 3,25 болуш керек, максимально 3,75 болуш керек. Бул жерде обочина тар, автоунаага токтогонго шарт жок, плюс столболор өтө жакын болуп калган да. Машиналар сүзө берип, канча деген столболор орнолуштурду, эгер керек болсо менде видео фактылар бар, датасы менен күнүнөн фотолор да бар. Жабыркаган автоунаалар да бар. Уруксат берсеңиз Айбек мырза, эгер убактыңыз болсо, жыйындан кийин өзүнчө кошумча иретине жолуксак, анан бүт элеңиз сунушуңузду берсеңиз мен ошол жактан жазып алам. Кошумчада бир кошуп койчу. Сразу бир момент. Анан асма көпүрөлөр боюнча дагы ар дайым эле штраф видеокамера же светофордун күчү жетпей экен асма көпүрөлөрү да сунуштаса. Мен 8 асма көпүрөнү эсептедим. Азыр бизде Кеңеште, Субашыда, Арпачыда ушул тараптарда анан сунушун да берет. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу жол коопсуздук кызматкерлери. Мен Базар Коргон шаарынын мэри. Мына Ермекбаевич менен 2 жылдан жүз болду иштешип атканыбызга. Бул Айбек мырза айткандай азыр биринчи очередь бул штат биздиги жетишпей атат. Мен ушул Ермекбаевич менен биз дайым ушул Базар Коргон шаарында 60 000 население бар. Бул Жалал Абад областынан, Жалал Абад шаарынан кийинки эле население калктын саны боюнча эң көп биз турабыз. Андан сырткары бизге 4 айлык өкмөттөр баардыгы жакын жайгашкан. Базар Коргон районунда 200 000 население бар. Ошого биздин шаарыбызда күнүгө пробка болот да. Жол тыгындарын жоюу максатында ушул бизге штат билдигин карап берсеңиздер. Анан мурда ушу муниципалдык ГАИлер болот эле. Эгер ошол маселени жогору биз силерге областка да кат жаздык, Ермекбаевичке деле кат жаздык. Эгерде ушул мэрияга мүмкүнчүлүк болсо биз өзүбүз ошол бир штатпы, 2 штатпы ошол муниципалдык ГАИ болсо биз ошонун айлыгын биз чечип бергенге даярбыз. Штат боюнча да. Сурооңузга рахмат. Жаңы эле белгилеп кеткендей, штат бирдиктиги боюнча бул жашыруун айтылбайт. Бирок былтыр эле биз ушул штат боюнча 16 штат Жалал Абад областында бергенбиз. Азыркы учурда эми штаттар каралууда. 2025 жылы бизге жалпысынан сунуштарды берип атабыз. Чечиле турган болсо штаттарды албетте бөлүп беребиз. Жанагы муниципалдык төлөм боюнча өзүнүн кызматкер алуу боюнча сунуштарыңыздарды берсеңиз, аны карап чыгып, анан жооп берүүгө даярбыз. Сунушту биз бергенбиз. Силерден областка Турапбек ошону билет койсоңуз анда. Бул сунуштардын баары башка башкармаларга жиберилип атат биз тараптан. Штат маселелери быйылкы жылдын эсебинен Базар Коргонго бир штаттык бирдик берилген, бир штат бирдик 16 штаттын ичинен бирөө берилди. Калган маселе азыр айтылып кеткендей, эсте кошумча штаттар карала турган болсо, сөзсүз түрдө Базар Коргон районуна дагы бөлүп бергенге аракет кылабыз. Assalamu alaikum. Admin Akbas номерлерин, российский номерлерин жыйынтыгы кандай болот? Саламатсыздарбы. Армия Акбас мамлекеттин жеке эле чет элдеги өлкөлүк транспорт каражаттарынын баардыгы тең ошол өлкөнүн аймагына киргенде таможня союздун атайын мыйзам бар. Ошонун негизинде кириши керек. Ал эми алардын кандайдыр укук бузуулар менен келе турган болсо,
тиешелүү чара көрүлөт. Жыйынтыгы эми ушул азырда каралып атат. Жыйынтыгын жакында чыгарышат бул именно ушу Абхаз армия номерлери боюнча. Ну, российский номерлерге страховка төлөп койдук, эми айдап жүрөсөк болот эле. Албетте айдап жүрө берсеңиз болот, бирок бул убактылуу каттоого туруш керек. Бир жылдык. Assalamu alaikum туугандар. Азыр Базар Коргондо Бабур мектептин мугалимдери кайрылып атат. Ошол жерге светофор, лежачий полицейский жасоо боюнча. Ошол мектептин мугалимдери. Так, эмнелер керек силерге? Биз Бабур мектеби поликлиниканын алдында жайгашкан, ал калгансып ал жерде таксилер, унаалар каттоо жүрөт. Мында бизде окуучуларыбыздын жашоосуна кооптуу. Ошондуктан биз азыр тротуар курулуп атат. Биз ошол жерге пешеход жана светофор ата-энелер атынан сурап кетебиз. Ар ата-энелер чогулушунда бул көйгөй көтөрүлөт. Натыйжасын күтүп калабыз. Айбекке ийгилик каалайбыз иштериңизге. Рахмат. Канча окуучу окуйт силерде? Бизде 1980 окуучу окуйт. Биз атайын ошо жол коопсуздук эрежелери боюнча иш-чара болуп атканын угуп. ДТПлар болуп атабы силерде? Көйгөйдү айтканы келип. Хорошо.